Бул депутат болууну кичинекейимден, бала чагымдан басып өткөн. Бала бакчадан баштап мектеп, окуу жайлар, ички жана сырткы миграциялар, эл аралык укуктарда өзүм кабыл болгон тоскоолдуктар, ошолордун баардыгын ушул 20 жылдай элдин көпчүлүгү көргөн кыйынчылык, тоскоолдук баардык ушуларды жон тери менен басып өткөнгө, элге баардык Кыргызстан боюнча жардам берүүгө, жарандарга эл өкүлү болууну туура көрдүм. Чет өлкөдө максат койдум, өзүмө ишенип ушул элге жардам бериш керек, жакшы иштерди кылыш керек, максаттарга жетиш керек, бизнести өнүктүрүш керек, алда койгон максаттарга жетиш керек. Ошолорго жетип, анан уже элди көбүрөөк ойлогонумдун себебинен ошол элге жардам берүү мен үчүн оңой болду. Бирөө миграцияга кетет, бирөө жокчулуктан муктаж болуп калат, бирөө окуу жайга окуп, бирок ата энеси дагы жардам бере албай калат. Ошол мезгилдерде менин милдетим деп эсептейм да, ушул ар бир кыргыз жаранына болгон милдетим деп эсептейм. Аймакка, улутка бөлбөй, динге бөлбөйчү мындай. Себеби баарыбыз кыргыз жараны болгондон кийин ушуну милдет катары көрөм да. Эми ооба мен көптөгөн жардамдарды бергем, ооба, бирок бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Ошол өтө муктаж үй бүлөдөгү балдар мүмкүн эртең Кыргызстаныбыздын жүзү болот. Ошолор да чоң ийгиликтерге жетет, билимдүү адамдар чыгат. Ошого мен сүрөткө дагы тартпайм, видеого дагы тартпайм, атын дагы атап мындай төмөнгө түшүргүм келбейт. Болгону жардамымды берип коем. Анан Инстаграм, соцсеттерде дагы вообще чыгарбайм. Ошон үчүн өзүм дагы ушу соцсеттерде андай публикацияларым жок. Милдет кылбайм да, бир сөз менен. Бердимби, милдет кылбайм, болду. Колуман келишинче ошондой болот. Билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларда, андан аркы академия, наукага чейин методикалар туура болуп, билим берүүлөр туура берилсе, жаштар, элибиз жалпысынан жарандарыбыз билимдүү болсо, өнүгүүбүзгө дагы жеңил болот, элдердин жашоо шарты дагы оңой болот, бардык жерде тартип, мыйзам сакталат, элдер мындай эркин болот, өздөрүн эркин сезет. Башка мамлекеттерге барганда дагы Кыргызстаныбыз ушундай билимдүү, кыргыз эли ушундай билимдүү эл экен деп мындай улутка бөлгөнгө мындай повод деле бербейт, мындай жакшы ушул билимдин деңгээлин жогорку эркиндигине чыгаруу да, ошол максатым бар. Билимдүү эл жакшы мындай бардык жерде бийик адамдык сапаттарды камтыйт да. Ошого билим берүүгө аябай басым жасагым келет. Эми бул адамдык сапат эле деп ойлойм. Кадимки эле жарандык, адамгерчиликтүүлүк эле деп ойлойм, ушундай. Адептүүлүк, может, адеп акылактын жогорку чеги. Жаңы системаны ушул урууга, айыл-айылга, улутка бөлбөй, баарыбыз бир ойлуу, бир ниеттүү, бир тилектүүлөр алдыга жылдыра беришибиз керек, пайдаланып. Себеби эски система менен жаңы системанын бул азыр кагылышуусу деп эсептейм. Эски системаны эми калтырышыбыз керек, себеби бир гана бул Кыргызстандын ичинде гана жашап аткан жокпуз да, Кыргызстандагы эл аралык деңгээлде дагы өзүнүн статусун татыктуу сакташ керек. Ошого билимдүүлөр, тажрыйбалуулар, чыныгы мекеним деп, чыныгы эли журтту ойлогон
аймактык гана көз карашты эмес, бүт Кыргызстан республика боюнча көз карашы толук ошол бардыгын талдай алган ушундай жаштар улутуна, аймагына, тууганчылдыкка карабай, уруудан чыкты карабай келиш керек. Ошолор ушул жаңы системаны биргеликте ушу өлкөбүзгө жардам берип, салымын кошуп алып кетиш керек. Күчтүү, тажрыйбалуу, билимдүү элге, жерге күйгөн, дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн, мына ошолор биригип, бир ниетте, бир тилекте, бир максатта кыргыз элибиз, өлкөбүз деп күйгөндөр гана өзгөртө алат. Ошолор бириккенде гана деп ойлойм. Маданияттуулук бул жогорку сапат. Муну сөзсүз алып жүрүшүбүз керек, ар дайым колдошубуз керек. Тарыхый инсандарыбыз, албетте тарыхта болгон окуялар, буларды унутпашыбыз керек, колдошубуз керек дайыма. Себеби тарых ошондой жаралган. Биз дагы келечек муунга татыктуу, адилеттүү, аябай бийик деңгээлде ата бабаларыбыздай өткөрүп беришибиз керек. Мен эми жардам берсем, бир аз эле элге жардам бере алат экенмин. Өтө муктаж үй бүлөлөргө жардам бере алат экенмин. Ал эми саясатка аттануумдун себеби бул ошол өзүмдүн аймагыма, анан бүт Кыргызстан боюнча мыйзамдарды туура, жакшы жазуу менен чоң жардамдарды бере алат экенмин. Ошого түрткү болду. Бизнес сабактарды бул бизнеске багып берүү, мына акыркы технологиялардын жетиштүүсү, дүйнөлүк элдердин базар экономикасында онлайн эркин болуусу, мына ошону эч бир кыйналбай эле онлайнда бир аз убактысын бөлүп коюп, 1-2 саат акча таба алса болот. Экинчиси, студенттик убактысын текке кетирбей, аябай жакшы билимге сугарылып алса болот. Ошого убактыңарды кетирбегиле, билимди жакшы алгыла, өзүңөрдүн адистигиңерге так күчтүү болуп чыккыла, кийин иштегенге оңой болот. Ушул убактыңарды студенттик күндөрдө билимге арнагыла депчи. Ошого багыт берем да, 2 багытты ошого. Мындан ары буга чейин деле IT тармагы жакшы өнүккөн. Мунусуз бул эми аябай бардык сферада керектүү. Мындан ары бир гана ошону менен жүрөбүз. Ушул тармакты бардык жаштар, бардык элдер колдонуп, ошол жагынан аябай билимдүү болсо дейм. Ал эми медреседеги балдар Кудайга жакын, Кудайдан корккон, ушундай ыймандары курт, келечекке чоң ишеним арткан балдар. Өзүбүздүн бизнестен, жеке каражатыбыздан жардам берип келебиз. Кайрымдуулук боюнча, бизнес боюнча өзүнүн системасына тургузуп койгон, анан ошо өзүнүн жолу менен бара берет. Эми мындан ары ушул саясатка аябай бул чоң жүк, бул элдин келечеги, балдардын келечеги, саламаттыгы, билими, буга албетте аябай болгон күчүмдү, тажрыйбамды, жашоомдон басып өткөн жолдордон мен көргөн кыйынчылыктарды эч бир мындай жаш бала же ушул эч бир кыргыз жараны көрбөсүн каалап, ошого аябай болгон күч аракетимди жумшайм. Ал эми үй бүлөгө көңүл бөлөбүз, аракет кылабыз. Патриоттуулук, элди ойлоо, эми чындыгында Кыргызстаныбызда көпчүлүк катмар, чындыгында жетишпей жашагандар көп. Ошолорду
көз алдымда бир мындай жардам бербей же ошолорду көтөрбөй элестете албайм. Ошого катуу түрткү ушул. Биринчиден өздөрүнүн саламаттыгын жакшы сактагыла демекмин. Табигый тамак аш, спорт менен алектенүү, физзарядкаларды жасоо жок дегенде. Экинчиден билимге аябай сугарылгыла демекмин. Өздөрүнүн адистигинде балык сууда сүзгөндөй сонун ушундай деңгээлге жеткиле демекмин. Үчүнчүдөн эмгекчил, келечекке ишенимдүү караган, жоопкерчиликтүү боло демекмин. Албетте бизнести кылыш керек. Кайрымдуулукту өзүнүн жолу менен бериш керек. Муктаждар көп. Ал эми элдин ишеними мен чын дилимден кылгандан кийин өзү пайда болот деп эсептейм. Бул Аллах Таалага толугу менен моюн сунабыз, ишенебиз. Ар бир ишти ниет менен баштайбыз. Дайым Алла Таалага ыраазычылык билдирип турабыз. Өзүбүзгө, айылыбызга, элибизге дуа кылганда ушул бардык элибиз саламат болсун, ырыскылары кенен болсун, ыймандары курч болсун, намыстары бийик болсун, бардык адеп ахлактуу болсун, келечекте ушул ыймандуу, дени сак балдар төрөлсүн, ар бир үй бүлөдө Алланын нуру жансын деп ушундай тилек кылуудан башталат. Сөзсүз Аллага таянган адам, жакшы ниет кылган адам, чынчыл жүргөн адам, Кудайдын алдында түз жүргөн адам аябай жакшы ийгиликтерди багындырат, элдерге жардамдарды берет, бир гана жакшылык үстүндө жүрүшөт. Элге жардам берүүдөн мен рахат алам. Мурда жардам берип келгенмин, берип келе жатам, бере берем. Себеби бул менин жашоодогу позициям.